Эсен байке, О, ысык көлдө экенсиздер дагы эле. ооба, көндөс. 9 майдагы оюндар бүттү, бирок сиздер ысык көлдө. Ооба, көндөс. Сборный Кыргызстандын атын карап атат окшойсуз азыркы учурда. Азыркы учурда ошо ынтымак командасында устайм. Ынтымак командасы Көкбөрүндү түзүп, сборный кылып түзүп аткандан кийин жетекчиликтер менен өзүм кеңешип, баары бир тияк баягы 15 күнөн келет экенбиз деп ошо 9 майда эле биякта калганбыз. Ошол кезде ошо аттар толуктап, эми сборныйго ат караштырабыз да. Ошондо сборный Кыргызстандын көк бөрү боюнча команданын саяпкери экенсиз. Ооба, Кудай кааласа буюрса. Анан көк бөрүнүн аттары уже даяр эле болуш керек, Эми даяр болгондо кандай десем, негизи сбор 1-июльдөн башталат да. э? Эми ага чейин кичине аракет кылып, аттарды толуктап, ат караштырып, келди кетти кылып атабыз. Балдарга ылайыктап. Мындай жалпысынан аттардын канча бир пайызы уже даяр баягы бар? Эми аны азыр айтканда бир 70% бар десем болот да, 70%. Даяр уже. Даяр дегенде кандай эми ошо өстүн Көкбөрү курамадагы балдарга ылайыктуу аттар да. Туруктуу аттар да. Анан аттарды кандай кылып багып атасыздар, эмне кылып тренировка кылдырып атасыз? Сиз пока азыр жигиттер келгенге чейин. Жигиттер келгенге чейин аттарды толук кандуу тренировка деле кылбай элебиз. Эме кылып атабыз. Аттарды багып атабыз да эми. Багып, кичине эттерин көтөрүп, эми 2 айдай тренировкада балдар менен аттар чогуу болот да. Ошого аттарды кичине Витаминдерди берип, витамин деп атабыз, жем чөбүн күчтөп атабыз. Өзүңөр көрдүңөр, чөп алтындын баасындай болду. чөп быйыл кымбат, Кымбат болду. Анан бияка дагы ташып келип атабыз. Жем, чөп, витамин бүт жатакана тияк баардыгы эле расход болот да. Ошого Кудай деп аракет иштеп атабыз. Жетекчилер эме кылбай эле баардыгын кылып берип атат, Кудайга шүгүр. баардык шартты түзүп берип Баардык атат. шартты жетекчилер кылып берип атат. Негизи Эсен байке, эртең менен турганда эң биринчи тамагы эмне аттардын? Биздики эртең менен азыркы учурда 6да турмай, 6да туруп аттардын бир сыйра карап, алдыларын тазаламай да. Аттардын алдын тазалап, күндөгү эле чөбүн таштайбыз. Алдын тазалап, чөптөрүн таштап алдына. 1,5-2 сааттан кийин сугарабыз. Анын аркасынан кайтып жарым сааттан кийин жемдерин беребиз. Эмне жем берилет? Арпа, тартылган арпа, дагы сместер бар арасында. Жүгөрү кошулат, дагы өстүн витаминдер бар. Жакшы витаминдер. Ошондой кошуп беребиз. Андан кийин? Андан кийин биз өзүбүз тамактанабыз. Завтрак кылабыз. Аттардан кийин? Аттардан кийин. Анан аттар да бир сай келип карап коюп уктамай. Түшкө чейин? 1-2 саат куш уйкузулмай бир 3кө чейин, 2-3кө чейин. 2-3-төрдө кайра түшкө тамагы? Туруп, жок, аттарды карап, кечеде ылайыктап мындай карайбыз да, эми кээ бирки аттар булугуп калат, ошол акырын эшикке алып чыгып, оонатып, баштырчу жейке алып чыгып бастыртып аттарды. Ошо менен эле убакыт 5-6га келет, кайта эле кечки эмесине. Анан кечинде кайта эле ошондой эле 6дан кечки 4-5тен баштап эле аттар менен алек болмой. Эмне үчүн ысык көл жергесин тандап алдыңыздар, Бишкек эмес? Эми ысык көл жергесин көрүп атпайсыздар, бул биздин Кыргызстанда эң мыкты областьта берчи, эми көл бар да, биринчиден. Аба ырайы дагы? Аба ырайы салкын. Эми баягы Бишкек чүй тарап ысыса деле кыйналып кетесиң бетке. Бияк андай ысык болбойт да. Аттарга да биринчиден мындай салкын, чымындабайт дегендей. Аттар мындай ичкен жегендер жакшы турат да жерде. Кислород бар да, эми кыскасы түшүнүктүү да баарына элечи. Жакшы. Анан бир айдан бери ушул жерде экенсиздер, э? Ооба. Зериккен жоксуздарбы? Зериктик. Аябай эле жакшы зериктик. Бишкекке барбай элесиздер да бирок, э? Эми Бишкекке барганда, мисалы үчүн мен барып келип атам, жана өстүн жетекчилер чакырат, жемге, чөпкө барып, ошондой алып келмей, аттар чыгып калат, ал аттарды алып келмей, биякта аттар жеткирмей. Жардамчыларыңыз калат да биякта? Жардамчым бар, жардамчым биякта болот да.
жардамчысы оокат кылбайт го дейм. Эки эле адам ушунча атты караш сиздер үчүн кыйын эмеспи? Эми негизи кыйын болгондо эми даттангандай болбойлу, кыйын эле болуп турат, бирок бирине чейин дагы буюрса жакында жардамчыларыбыз келет, Кудай кааласа. Ага чейин Биринен кемчилик кийин жардамчынын эмне кереги бар? Жигиттер келсе ар ким өзүнүн атын карайт да. жигиттер ар ким өзүнүкүн карайт, эми ошо дагы бир жардамчы болсо жакшы да. Мисалы үчүн жигиттер келет эртең менен аттарын минет, жумуштарын кылып коюп кетет, биякта жардамчылар аттын астын тазалайт дегендей, атты карайт. Уход керек да. Витаминдер даярдайт, сиз айткан нерселерди. Ошолорду карайт. Ошолор менен эме кылабыз да. Оокат кылабыз да. Жардамчылар менен. Жакшы экен. Анан көкпардын аттары боюнча да маалыматыңыз барбы? Мен көкпардын аттарына маалымат бере албайм да. Аха. Себеби деген аякта өзүнчө жетекчилик, өзүнчө саяпкер, өзүнүн Кыргызстанды тааныган улакчылар. Мен өзүм эле ушул мага көкпөргө дайындалгандан кийин мага ушул жагы эле сонун жетиштүү болот го дейм. Жакшы экен. Эсенбай анда ийгиликтер болсун. Аттарыңыздар мүдүрүлбөсүн, чуркап турсун. Алдыда жеңиштерди күтөбүз, көчмөндөр оюнунда. Чоң рахмат. Рахмат.